Ақтілек Есеналиев 90 номер менен 3-чі Қайрат Қуанычев, 7-чі Айдар Абдыжалил Улу Дешешқырық жаңғырды Стилекс командасы топты ойынға қошты. Жана топқа елік қылтыраны мен құрамдарын қалған айтыды. 11-чі Азамат Өлеткелдиев, 12-чі Абдрахим Данияр Улу, 77-чі Мұхаммед Асқарбеков, 2-чі Уланбек Чоробек Улу олсо, 27-чі Густава Канута Дос Сантос, 27-чі номер Салимбаев қайрадан топты жоғотты. Бұлдағы қоптол шықтымал. Қуаты соқы гол. Есеп 0-2. Азыр бразилиялық ойыншылар эмне деген сұмдық беттешті өткөрүп жатат. Жана Густава Дос Сантос Кануто. Бразилиялық ойыншылардың бірінің артынан бири Экон қатарымен ийгилик ойын өткөрдү. Фарватерден азыр буга чейин добулбастарынын үнү угуп жаткан болсо, энегедир күйөрмандары 2 голдон кийин Манай чурда. Бирок менимче эрте болуш керек азыр Манай чурунга. Азыр тескерисинче командага колдоо керек. Абдыкадыров сокку гол! Эсеп 1-2. Мирланбек Абдыкадыров. Мына капитан болуш керек. Дал ушул командалар эки тең. Бишкек шаһар командасы тегичи кайрадан Густаво Дос Сантос. Артында тосмо орноткон оюнчуну ишенимдүү түрдө жазгырды да. Азыр Элбектин узаткан пасынан кийин Дилшат Кадыров чыгыпташ керек. Сокку гол! Эсеп 2-3. Дилшат Кадыров. Азамат. Бул жерде команда алда пашар перде жаңылышты. Дилшат Кадыров Юлдашбайга пас бере өзү. Жана сокку гол! Эсеп 3-3. Дилшат Кадыров. Жана аны голдогон күйөрмандар. Урукса жоқ. Густаво Дос Сантостун калтырган пас Айдарбек Абдыжалил уулу. Башы менен азыр гол киргизип олтурат. Эсеп 3-4. Өтө кооз жүрүш болду. Ермоловтан узун пас жана Густаво Дос Сантос башы менен Айдарбек Абдыжалил уулуна калтырган пасты ал башы менен дарбазага жолдоду дагы. Эсепти 3-4кө айлантты. Азыр Стилексtin күйөрмандарын кубанычка бөлө алды. Бирок бул кубаныч канча убакытка чейин сакталат көрөлү. Алдыда 4 мүнөт кайтты. Алимовго де Соуза дарбазачынын жолун тосуп чыкты. Алыстан жолдонгон сокку бурчтан чыгарып берип орнотот дегиче. Ламы тепти беттеш 3-5 эсебинде Стилекс командасынын пайдасына жетти. Ардактуу замандаштар, биз дагы кантсе алгачкы жарым финалдык беттешти жыйынтыктадык. Стилекс